Урматтуу достор, бүгүн кыргыз элибизде Бишкек шаарыбызда өзгөчө жаңылыктын бири. Мен артымда фонду көрүп атсаңыздар керек өзү. Нурлан Насип байкебиз өзүнүн ресторанын ачып, Кыргызстандагы шоу бизнесчилерди, спортсмендерди, саясатчыларды баардыгын чакырып бүгүн открытие кылып жаткан убагы. Бүгүнкү ресторандын ичин, ал эми келген жылдыздарды, келген меймандардын баардыгын биз сиздерге съемка кылып тартып беребиз. Ал эми ресторан ичин көргүңүздөр келсе, видеону түрдүрбөй көрүп беребиз. Бул жакта Насип ресторан бар, анан жана Famous бар, ошол жактын баардыгын көрсөтөбүз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Достор, өзүңүздөр көргөндөй биз бүгүнкү ресторанын хозяйынын сыртка алып чыктык. Нурлан байке, маанайыңыз кандай? Маанай жакшы. Бул ресторанды салам деп канча жылдан бери максат коюп келгенсиз ушул? Акырынан салып атып бүтүп калды. Көптөн бери кыялданып жүргөн кыялдардын бири десем болот. Мындай ресторанский бизнес жактан дагы иштеп, өзүбүздү ал жактан дагы сынап көрүп, жигитке жетимиш өнөр аздык кылат дейт. Бул жактан дагы өзүбүздү аз да болсо сынап көрүп. Бул кухня европейский, турецкий или национальный или кыргызский? Бул экинчи этажы восточный кухня болот. Бул жакта сиз каалаган тамактар, биз каалаган тамактар көнүп калган. Тынч мындай серьезный встречаларга мындай, э? Жакында турецкий кухня да кошулат. Анан бул жакта Famous бар, футболда. Ал жакта эме жалаң европейский кухня. Кичине жаштарга ылайыкталды ал жагы. Бул жакта апалар бала чакасы менен келип олтуруп кетсе болот да. Бул кафеде мындай скидка деген нерселер барбы? Албетте, бүгүн азыр скидка карталар ойнотулат бул жакта. Эгер сиз да каалап жакшы оюндардан утсаңыз, жакшы проценттеги карталарды утуп алсаңыз болот. Могул эме жактагы подвалга түшүп кете турган Famous бардын өзгөчөлүгү. Бул жак биз ичине кирип чыктык, чынында айырмаланып турат экен көп нерсеси. Жана дагы сиз өзгөчөлүгүн айта кетсеңиз өзүңүз билген боюнча. Эми багы лаунж деп коет, эми жаштар жакшы билет. Ал жакта багы кандай десем, элдер жаман эме болбосун, багы ал жакта жаштар олтуруп, ал жакта кальян бар дегендей. Ал жакка Алмаз байкелер келген да. Болор барды. Кылаңызга примерно канча $1000 кетти ресторанга? Бул секрет болсун эми. Болушунча жакшы эле аябай кетти. Аябай эле көп эле кетти. Анткени бул мен үчүн аябай бир четинен айтканда мындай. Өзүм кыялданып жүргөн кыялдарым болгондуктан, көзүм көптөн бери чогулуп жүргөн акчаларыбызды салып ачтык. Өзүмдүн анткени өзүмдүн баягы күйөрмандарыбыз менен башка ресторандарга гана чакырганда жолугабыз го. Буюрса бул жерде өзгөчөлүктөр өзгөчө көп болот. Анткени өзүм ойлоп атасам, программалар түзүлөт. Бул жакта понедельникпи же болбосо воскресенье күндөрү өзүм дагы бир күн келген клиенттер үчүн ырдап, өзгөчө бир жакшы тамактарды жасап көрсөтөбүз. Мындан кийинки алдыга койгон максаттар эмне бизнес дагы? Азыр ушул. Негизи өзү бир нерсеге кызыксам, ушу жан дүйнө менен кирип аралашып иш кыламын. Ошондо ырчылыкты таштап коесузбу? Жок. Ырчылык эч качан таштабаймын. Бул жака баштаганына 2-3 ай болуп калды. Бул жакты кичине өз жолуна салып баштаганча көп убакыт кетти. Буюрса бул жакты аз ишке киргизгенден кийин Кудайым буюрса, дагы жакшы көп пландар, көрөрмандар үчүн жакшы сюрприздер бар. Аларды убакыттын өтүшү менен көрө алышат. Буяк обслуживание эмне менен разница болуп турат сизде? Мындай обслуживаниясы анан жана поварларды каяктан алып келгенсиз мисалы? Поварларды эң биринчи курал поварлар болот. Чындыгында мен аябай издедим. Колуман келишинче аябай жакшы поварларды иштеп аткан жеринен сүйлөшүп, шарт этип кеттиңиз. Акчаларыңарды дагы, немелерин дагы жакшы кылып беребиз деп алып келдик. Кудайга шүгүр, мына биз технически ачканыбызга мына 1 айга жакын болуп калды. Иштеп биз командабыз менен көнүп, багы официальный открытие болгонго чейин көнөлү деп иштегенбиз. Биздин кухняны жакшы эле мактап атышат. Эми менин угушум боюнча
Кудайым буйруса будан дагы жакшы болот. Аябай мындай жакшы комплимент болот экен. Мындай кылып койсоңуз Нурлан байке, азыр бизде көрүп атат да, мисалы миңдеген, жүз миңдеген элдер көрөт. Анан эң арасынан мыкты оригиналдуу комментарийге сиздин атыңыздан бир белек болуш керек да. Кандайдыр бир ресторанга келип тамак ичип кет, ушул деген сыяктуу. Эки кишиге эме болуп калдыбы? Эки кишиге. Кыз парень или дос. Либо мамасы менен, апасы менен. Кандай болуп калган? Кальян. Кандай не белек кылып койсоң да? Жок, белек эмес, балким келип тамактанып кеткенге эсепте отасыздар да, чук-чук. Мен расходко чыгып кетпейинби депчи. Карточка берели? Карточка бересиз, эки карточка ошондо, Жок, бир карточка беребиз. Бир карточка беребиз. Бир карточка менен ошого экөө отуруп жеп кетишет да. Всё. Жылдызбек агай, келсеңиз. Биз бул жакта келсеңиз, агай. Кире бериңиздер, сиздер вообще центр внимания болупсуздар го долгасы. Сиздин көптөгөн чыгармаларыңызды жазып жүргөн бул Жылдызбек Турсунбаев агайыбыз экенин билебиз. Анан негизи агай мындай сүйлөгөндө да жөн сүйлөйт да, мындай коюлтуп сүйлөйт. Анан агай ушу Нурлан байкенин рестораны менен бир жамактап жакшы бир куттуктап койбойсузбу? Балким бул тарыхта кала турган видео болуп калышы мүмкүн. Кубанычтар көңүлдөн агылыптыр Нурланым. Жүрөктөгдө өзгөчө кагылыптыр Нурланым. Юнус Алиев көчөдө Насип деген ресторан табылыптыр Нурланым. Көңүлдөрдө алоо от жагылыптыр Нурланым. Сени көрүп, агасын көрүп инесет деп окшорой баса да көздөр могу Канат деген бир жигит ачкынды тагыныптыр Нурланым. Ушунун баары Нурланым ыргайлантыптыр да бар. Ыргайлантып турганым. Жылдызбек кубанычтуу. Ачылыштар кут болсун, эңсегендер бүт болсун, жалгыз эмес жүп болсун, бакыт башка туш болсун. Буйруса босогону аттап, ресторанды мактап, болушунча асыл инсандар келип, ак дасторкондун жакасына олтуруп, ичин жакшылык менен толтуруп, алаканын жайып, батасын берип, ушул жакшы адамдардын кадамдары ушул сен ачып аткан кеңсеңден үзүлбөсүн эч качан. Чоң рахмат, кубанычтамын абда. Тогда прощаемся с вами. Это Жылдызбек Турсунбаев, Нурлан Насип. Открытияга келген адамдардын баары көп экен. Бул жакта карасаңыздар. Бүт шоу дүйнөсүндөгү ырчылар, акындар, тамадалар, жылдыздар, жада калса Арсен Султанов да бул жакка келип отурат. Негизи мен ойлойм, бул ресторан ачылганда ушул эле сыяктуу күндө мындан аркы көбүрөөк клиенттер топтолот болуш керек депчи. Азыр открытие бир нече убакыттай. Нурлан Насип ресторан болғандықтан Нурлан Насип өзіне өйлеткен. On, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тамақтан қалып қала, заходим! Деме, тамақ аз, ошондуктан бири адам бир эле жеш керек. Мен өзүм жалгыз келгем. Барыңыздарды учакчайып, сүйүүнү менен кубанып берип болсолар, барыңыздарды кош келиңиздер. Кош келиңиздер. Соны кандай жасап чыктыңыз? Ертең Құда қаласа дағы Турцияға келіншегін лечениеге алып кетіп атат. Аман-есен барып, аяқтан жақсынаға келіп, сіздермен жүзгөрүшүп, ушекті жақсылықтарда жолығып жүреді. Бардыңыздар осында жақсылық болсын, жақсылықтарда жолығалы. Чоң рахмат. Келген қонақтар,
жакшы батаңарды берип балама ошо жакшы отуруп кетсилер. Баардыгыңарга ошо ишиңерди ийгилик, ден соолук каалайм. Куда сөздөр да келди, Кудайларым дагы баардыгыңарга ишиңерге ийгилик, ден соолук. Ушундай жакшы ачылыштарда, жакшылыктарда көрүшүп туралы баардыгыбыз. Балама ошо мээнет менен ачып атат, күнү-түн уктабай. Баламызга ден соолук, үй бүлөңдө тынччылык, бак-кубатчылык, ошо келинчегиңди эртең аман-эсен алып барып жакшы аман барып келгиле. Анан ушул коллективиңе иштерине ийгилик, дайыма ошо иштери жакшы иштеринде дайыма ийгилик болсун айда. Анан ушу келген элдин баардыгынын батасы тийсин, ошо ишиң ийгиликтүү болсун балама, ден соолугуң чың болсун. Кечирип коңуздар да, мен мындай бир эме унутуп калыптырмын да. Бала болгондон кийин жасап аткандан кийин ата-эне үйдө жөнөкөй отура албайт экенсиң да. Улам келип, эмне болуп атат, эмне коюп атат депчи. Анан ушуга канат болуп, бутак болуп жүргөн өзүнүн бир тууган карындашы, анан күйөө баласы. Ушуга да чоң рахмат айтып болот. Эми ушун дегенде ушекке жатып үйүнө барбай. Ушунун баардыгын эметкенге чоң салымы бар да. Ошон үчүн мен күйөө балам үчүн даяр болчук балдар. Ассаламу алейкум, ардактуу коноктор, куш келипсиздер. Мен сүйлөй турган сөздөрдүн баарын атам сүйлөп койду. Ошондуктан ушундай бизди ушундай даражага чоңойтуп, ушундай деңгээлге өстүргөн биздин ата-энелерибизге өзгөчө ыраазычылык билгизем. Ушунча жалпы ушул жерде сахналаш агаларым, эжелерим, байкелерим, досторум, баардык энилерим, баарыңыздарга ыраазычылык билгизем. Ушундай бизди колдоп келип берген жана ошондой эле бул жакта массалык маалыматтан келген жалпы биз менен иштешкен медиа өнөктөштөргө өзгөчө ыраазычылык билгизем. Жана ошондой эле чыгармачылыктан сырткары жакын досторубузга, бул жакта кудаларга, тууган уруктарга, баарыңыздарга ыраазычылык билгизем. Буюрса сиздер үчүн эшигибиз ар дайым ачык. Болушунча аракет кылдык. Жаман жашырып, жакшысын ашырып барыңыздар, баарыңыздарга ыраазычылык билгизем. Келип бергениңиздерге чоң ыраазычылык билгизем. Аябай, сонун ресторан экен. Блогерлер абайлагылачы. Ийгилик каалайбыз, ийгилик каалайбыз, бармаңыз. Вообще-то Айша ата занят была, да? Тебе надо спрашивать. У тебя есть воспитание? Ошо орустанда урматтуу достор, жалпы биздин катталуучулар Нурлан Насип деген өзгөчө Кыргызстанга таанымал ат менен болгон. Бул Насип деген биздин Нурлан байкенин Насипбек деген атасы. Кандай денсаулыктарыңыз жакшыбы? Рахмат, жакшы. Ушул балаңыздын ушул ийгиликке жетип, негизи ырчылык менен го баягы кыргыз элине таанып келгенде коомдук келгенсиздер бул убакка чейин. Ал эми ушу бизнес баштап өзгөчө Бишкектин так ортосуна ресторан салып жатканга сиздерде кандай мындай сезимдер болуп жатат? Менде сезимдер аябагандай сезимдер. Абдан жакшы да. Эми үчүн дегенде шоу бизнести өздөштүрүп, жакшынакай ырдап элге таанылгандан кийин мындай бизнес ачып атканына бизди абдан сүйүнтөт. Себеби дегенде азыркыда жете 40ка жакын кишини иш менен камсыз кылып атат. Бул деген дагы мындай жумушка берген Кыргызстанга чоң салымы да. Анан аягында эле сүйүнүп атабыз ушу ачканы. Тилегени ушул мындан ары ишин улантып, будан да чоңойтуп, будан да чоң ресторандарды ачканына биз тилектейбиз. Нурлан байкен өзгөчө эмне сапатын байлай аласыз? Мындай тырышчаактыкпы же кандай? Ал сөз, ал жакшынан баштап эле өжөрлүгү бар эле да. Мен мурун ырдап жүргөндө да интервью бергенде көп эле айткам ушул баламдын өжөрлүгүн. Кежир деп коет эле да биздечи. Айтканын сөзсүз аткармайынча коет эле. Ошол сапаты абдан жакшы экен. Ошол сапаты менен шоу бизнести да өздөштүрдү. Эми бул ресторанды бизнеске да кетип атат да. Демек бул кежирлик сапат ийгилик алып барат экен. Эгерде туура багыт менен кетсең, туп-туура. Мен да үйдөгүлөр кежир деп койчу да. Сен деле Кудай кааласа жакшы ийгиликтерге кетесиң, элди барып күлдүрөсүң, пранктарды тартасың, тамадор алып барып атасың. Мен постоянно интернеттен көрүп атам. Сага да чыгармачылык, ийгилик каалайм. Сен да ушу жакшылыктар болсун, ден соолукта бол. Сизге да чоң рахмат, бар болуңуз. Рахмат, куттуктайм. Дагы мындай көбүн ачыңыздар. Рахмат. Сиздер үчүн шоу пасты пармиз.
Замир байке биз көргөндө дайыма классика менен жүрөсүз, мына спортивный менен жүргөн күнүңүз болду эле? Болот. Мен негизи жашоодо спортивный стилде жүрөм. Негизи азыр примерно сиз азыр канча ачып калдыңыз? Примерно ошо 40-тын тегереги. Бирок 30-дагыдай, бир 28-дегидей көрүнөсүз да. Ошентип айтышат. Жакшы, себеби бул жубайыңыз жакшы окшойт анда үйдө. Эми шүгүр деп Сиз өзүңүз правильный питание или тренировка кыласызбы? Жок, шүгүр деп айтам. Анан биздин семьяда, биздин үй бүлөдө толук киши жок. Атам да арык, апам да арык киши, анан балким кандан да генден да балким ошол арыктыгыбыз балким жаштык көрсөтөт болуш керек деп ойлойм. Мен өзүмдү аябай деле жаш көрүнөт болушум керек деп сезбейм, бирок элдер айтып калышат. Анан деп калабыз да. Нурлан байкенин кандай мамилеңиз бар? Нурлан менен эми аябай мындай ысык мамилебиз болбосо дагы, мындай чын айтыш керек. Бирок агалык инилик мындай жолукканда учурашып, ысык мамиледе, анан мындай пикир алмашып, кээде сырдашып да калабыз, бирок аябай мындай өтө ысык мамиледе деп десек да калп болуп калат да. Ана бир ресторан куттуктап койсоңуз болот, бир жакшы. Эмне дейбиз? Баягы ар бир адам алдыга умтулат экен да, жакшы үмүт менен эмгектенет экен, жакшы иш кылсак дейт экен, ушундай бир жакшы иштерди кылсак, эл үчүн кызмат кылсак дейт экен. Мынакей эми Нурлан өзү ырчылыгы менен Кудай буйрса аябай жакшы бир деңгээлге жетип кызматын кылды. Анан өткөндө да интересин окуп калдым. Мындан ары мен бизнести да колго алам депчи. Мынакей ошол бизнеске багыт алып, ушундай бир жакшы ишкана деп койсок болот да. Мынча ишкана ачкан экен. Ушул ишканасы ак өргөсү, иш өргөсү кут болсун демекчибиз. Ийгилик каалайбыз, батабызды беребиз. Ошол көздөгөн максаты, тилеген жакшы тилектерине жетип, дагы мындан дагы баягы эмне деп коет, диапазону кеңейип деп коебу, мындай диапазон кеңейип, дагы да көптөгөн заводдорду ачышына, дагы тышкы мамлекеттерге, коңшу мамлекеттерге, алыскы Европага чейин Кыргызстандын бир жакшынакай бир продукциясын өндүрүп чыгып, экспортко жөнөтүшүнө дагы биз дагы чын жүрөктөн тилектешпиз. Бул негизи өнөр адамдары бардыгына шыктуу келет. Мынакей көрдүңүздөрбү? Өнөр адамдары ар бир нерсени мындай тез илип алат дагы, ошол нерсени бат-баттан өздөштүргөнгө аракет жасайт. Бардык нерсеге акылы да жетет, баягы мүмкүнчүлүгү дагы, анан кийин мындай умтулса, ал нерсени дагы кыла алат да. Ошондуктан мен Нурлан иниме эң алгач ыйман каалайм. Анан ыймандын үстүнө бардык нерсе куралат да. Ошондуктан мен иниме ден соолук, ыйман, үй бүлөсүндөгү ынтымак тилейм. Калган бореки иш өзүнөн өзү бул ыйман болсо кетет. Сиз абдан күчтүү мотиватор болчу да экенсиз. Школа аччысы да экенсиз, мотивация Замир Арыкбаевдан. Рахмат. Колдон келишинче аракет кылабыз да, баягы акылыбызды айтып. Эме кылганда. Бар болуңуз. Рахмат. Достор, азыр биз Фемис бардын ичине келдик. Бул жактын ичи вообще пушка, аура, ништяк. Караңыздар, стакандардын бардыгын. Бул бар отдельно өзү. Ой. Өзгөчө сүйдүрөсүң, күйдүрөсүң. Кандайсыздар? Кош келипсиңер. Өзгөчөм сүйдүрөсүң, күйдүрөсүң, жаным жазалап. Өзүң билип, чөнтөгүмдүн барын тазалап. Сенсиз кантип жашамакмын, аны билбеймин. Сени сүйөм, сенден башка жанды сүйбөймүн. Саке куттуктаймыз. Өзү Самат Аманов, өзү мыкты ырчы жана мыкты алып баруучу Нурлан Насип байкебиздин өкүл баласы десек болот.
О, Даниэль мына. Бул Даниэль деген Famous барга сулуулук үчүн алган. Мындай сулуу жигиттер болуп, мындай кыздар еще раз келе бере тургандай кылыпчы. Андыктан как открытие кандай настроение? Ачылыш көптөн күттүк. Чынында өзгөчө ачылыш. Себеби бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча элдин баары көрүп атат. Кандай ачылыш, эмне болуп атат депчи. Ошондуктан биз ойлойбуз, мыкты жакшы деңгээлде ачылып өткөрө алабыз депчи. Молодец. Ал эми Самат Аманов айтсаңыз, бул Famous бардын өзгөчөлүгү бул эң негизгиси биздин тейлөө өзгөчө, даамдуу тамактар. Анан бул ар бир келген клиентке, кардарга жылуу тосуп алып, өзгөчө даамдуу тамактар. Биздин эң негизги айта кетчү нерсебиз бул өзгөчө даамдар да. Тамшандырган даамдар. Сиз ичесизби же коноктор ичеби? Кайсын баарын? Буну сен ичесиң, анан мен ичем. Болду анда.